Кандайсыңар менин кичинекей досторум? Ата-энеңер жакшы, бир туугандыңар аман эсен, окуңар мыкты болуп атабы? Мен силерге ишенем. Анткени силер жайлата эс алдыңар, жакында окуу башталды, анан окууну сагынып, азыр аябай мыкты окуп атат болушуңар керек. Ошондой мыкты окуган, мыкты досторума сонун жомокторду айтып беремин. Силерге кызык болуш керек, арс чычкан менен коёндун окуясы. Арс чычкан эмне экенин билесиңерби? Ооба, куйругу узун, секирип жүргөн талаада жашаган чычкан. Ушул чычкандын куйругу эмне үчүн узун болуп калган? Мен силерге бүгүн ошону айтып беремин. Кана, экран алдынан орун алып калыптырсыңар, анда жомогумду баштай берейин. Арс чычкан менен коён деп аталат. Кана достор, экран алдына жакын келгиле. Мен китебимди барактап, кызыктуу жомоктордон силерге издеп окуп берейинчи. Кайсы жомок жакшы болду экен? Азыр табайын. Тынч отургула достор, макулбу? Мына таптым. Сонун жомоктон да баштайын. Кулак түргүлө, көңүл бургула. Илгери өткөн бир заманда кыштын узун түндөрүнүн биринде арс чычкан ууга чыккан экен. Карды шилеп келип, бир жерге жеткенде арткы кош аягы менен тике туруп, моюндарын ары бери созуп, анан туш тарапка аңдоо салып, жыт искеп баштады. Ошо кезде тоо баскандай эле бир оор жүк артынан басып калды. Арс чычкан кичинекей болгон, анан дагы тайманбас эле. Бурулуп, баягы тоодой болгон немеге тап берип калды. Ууга тоскоол кылба. Кыйкырык, узы-чуу, чыгып эле, анан дагы арс чычкандын ийинен коён ыргып түштү. Коёндун арткы аягынын сөөгү көрүнүп, ак карга кызыл кан тамат. Анан ал апа келип ыйлап, тиймелеп бооздоп, бышактап кирди. Үкүдөн качып, өз жанымды сактайын десе, билбей анан сенин далыңа чыгып алыпмын. Сен болсо мени тиштеп салдың. Коёнбай, кечирип койгонуң. Таарынбачы, мен атайлаган жокмун, мен билген жокмун да деди. Эч нерсени уккум келбейт. Эч качан кечирбейм. Сенин үстүңдөн аюуга арстанам деп кетип калды. Анан чын эле арстанды. Арызын жазды. Күн али чыга электеле арс чычкан катуу жарлыкты колуна алып, менин айылыма тез сотко жетип келгиниң деген токойдун кара күрөң айысынын буйругу ушинтип жазылып туруптур. Муну окуп арс чычкандын жүрөгү дүрс этип согуп кирди. Анан коркунучтан сөөктөрү ийиле түштү. Барбай койсо жакшы болот эле. Бирок аюунун айтканын кантип ал эки кылат. Анан калтырап, титиреп, коркуп, ал аюунун турагына араң баш бакты. Аюу төрдө бийик секиде отурган экен. Оозунда чылым, кожоюндун оң жагында болсо баягы коён. Ал таяк таянып, аксак бутун алдыга сунуп таштаган. Анан аюу жүн баскан кирпиктерин көтөрүп, кызыл сары көздөрү менен арс чычканга айбаттуу тигилди. Ушу сен кантип тиштөөгө батындың ия? Арс чычкан болсо үнсөзсүз кереңнемедей эриндерин араң кыбыратып, көкүрөк көөдөнүндө жүрөгү толуп баштайт. Анан мен деген ууга чыгып, кимге ууга чыктың эле? Эме чычкан кармайын дегем, оң келсе түнү чымчыктарды деп сөзүнүн баш аягын таппай, ырас түнү чымчыктар менен чычкандар
senin jemиң дейле. А бул коёнго эмнеге кол салдың? Эми коён өзү мени биринчи капа кылды, жонума чыгып алды. Аю оор денеси менен коёнго бурулду. Баса десе, сен неге бул арыстын үстүнө чыгып алгансың? Коёндун көз жашы куюлуп, урматтым, аю төрө, мен сизге жерге чейин бүгүлүп ант беремин. Калп айтсам такыр буйрубасын. Бу арыстын жону куду эле кардай аппак экен. Мен анын жонун билбей басып калдым. Мен аябай жаңылыштым. Мен да жаңылдым. Арс кыйкырап үн катты. Коён да кышында аппак тура, мен анын маңдайынан карды ажырата албай кыйналбадымбы? Кечирим сурайм. Акылман аю көпкө чейин унчукпай турду. Анан алдыда от жалын бүркүп аткан. Отто темир тулга, тулгада 8 коло кулак алтын казан асылган. Бул алтын казанын аю абдан жакшы көрчү. Анан ошого бу ага кол тийгизбей такыр тазалачу эмес. Тазалап койсо, кир менен кошо убакыт учуп кетет дечү. Ошон үчүн жанагы казанды 100 кабат кири менен, ыш менен капталганын көрүп турса да тазалачу эмес экен. Көөсүн эми айтпай эле кое бергиле. Аю ошентип оң колун казанга сунуп, бир аз кап койду эле. Алакандары кап-карадан кап-кара болуп эле жатып калды. Анан ошол алаканы менен коёндун кулагынан кармап, делдейген кулагынан аяк жагын кара көө менен сызып салды. Мына эми, арс, сен коёнду кулагынан карап эле айрый тааныйсың. Арс болсо, маселе ушунчалык бат жана оң чечилгенине аябай сүйүнүп, артка бурулуп жөнөй берди эле. Аю аны куйруктан тартты. Ошондо арстын куйругу да карарып калды. Мына эми коён, мындан кийин сен арсты куйругунан ажырата билесиң. Ошондон кийин арс чычкандын куйругу узун болуп калган экен. Мына ошентип талашкан маселе бат эле чечилди. Кээде силер дагы досторуңар менен бир нерсени талашып калсаңар, сөзсүз аны бат эле чечип койгула. Анткени чечилбеген маселе такыр болбойт. Кой, ушуну менен кызыктуу жомогумду соңуна чыгарайын. Азыр уктагыла. Эртең сабакка баргыла, эртең ушул маалда кайрадан кызыктуу жомокторуман айтып беремин. Көрүшкөнчө достор.